Assalamu alaikum ардактуу Ош Кабар YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балуандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Насиридин Исанов айылдык аймагында турабыз. Насиридин Исанов Чештөө айылында. Чештөөдөн өзүңүздөр билип байкап жүргөндөй эле Мелис үйүнө келип калдык. Мелистен жоон торат сатылат экен, сиздерге маалымат берип жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Кандай ат чыгат, кандай ат болду, Мелистен маалыматты алабыз туугандар. Мелис, ассаламу алейкум. Ассалам. Жакшы. Саламат, ден соолук жакшыбы? Мелис, иштер жакшыбы? Айттар менен. Рахмат, өзүңүз айтып өткөрүп алдыңызбы? Жакшы өткөрдүк буйруса. Мен өткөрүп каласак мына шу атты карап жүрдүм эле, шу атты чыгарайын. Кече чалып калдың, айт күнү дамалайлы, айттан кийин тартайлы деп. Ооба. Эми бул өтө кабактуу ат келиптир. Бул аттын маалыматын берүүдөн мурда кече 2 күн болду бир Аккайың деген акбоз атын тартып кеттик эле, ошол тууралуу кичине маалымат берип койсоң. Аккайыңдака мына онога саттым Бишкекке, Акбата деген мына жака, Токмок жака. Акбатага кетти Аккайың. Азыр жүктөп берем ака. Өтө бул жоон жолпу ат экен. Көкүрөктөрү да жайында, кабак, баш кабак. Эми аттын маалыматын берчи Мелис. Бул 5 жашар эм болду. Жашта жаш экен жаныбар. 5 жашар болду. Ат туруп калды эми, азыр эти ham жакшы чаппайбыз, эми мүмкүн болсунча басып көргөзөбүз атты. Өтө жоон ат экен, Колу ден соолугуна, улакка барышка мундан жооп беребиз. Кепилдиги менен. Секин бастырсаң, мына чатка аяктарын тартайлы. Кайтарып эми. Атты байкаңыздар. Балуан ат экен, мындай чатка аяктары дагы, жамбаш эттери да толо. Асфальтта көп элеме кылбай койбойсуң, эми семизде атасың өзүң. Ой, жылоолор бар. Жылоолорун көрүңүздөр. Жылоосун көргөзсө кыйын да. Аттын зарделериндегине. Жылоос. Эми Расул мына. Тобун өзүңүздөр көрүп турасыздар. Азыр мына жылоо болбосо азыр улактар пробка кыйын болуп кетти да. Болсом кирбейт деген ат. Аттар жылоо болбосундан карап турам. Жылоолорун көрсөтүп экен, аттын жеңилдигин да көрүп турасыздар өзүңүздөр. Мелис, ат кыймыл аракети жакшы экен, мындай. Аттыкы жөн ака. Аттын эми Өтөт кесал. маалыматын береличи. Бул жашын айттың, эми породасы кандай болду бунун? Породасына кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкысы. Ооба. Ба ичтеке онанын Россиянын кан аралашкан эмес. Таза карабайла. Туяктар жаныбар 4 туяк ак экен, мындай. Кара туяк, кара жал нерсе экен өзү мындай. Мындан аттын онасы пешенелерин жакынап келип тартып коем эле. Теп тиштебей бул. Жок, жокпу? өтө жоош. Өтө сүрдүү ат көрүнөт мындай кабагынан караганда. Ооба. Эми бою канча чыгат? Бою бунуку 1.63 бою. 63 өлчө болот. Өлчө болот. 65 эмес. Жок, 65 эмес. Көрүп тургандар, кличканы кандай койду, баасы кандай болду, сиздер менен чогулабыз. Ар бир жигитке ушундай аттарды миниш насип кылсын туугандар. Өзүм ат койгонмун. Жаш инам. Кличка койдуңбу? Казакстанда Бактору деген ат бар, ошону Бактору деп койгон. Бактору деп койдуң. Казакстандагы атактуу ат болсун депсиң да Мелис, Ушакам атын көр. Сөйлөйт экен жаныбар. Көп узак чаппайсың, мындай жылоолорун, аттын эмелерин көрүп ала берет. Ат көрдүм, турат мына. Расул ака. Жан карап турсаң. Кохоласа Ооба. доставкалар болот, буйруса. Болот, Буйруса. Атты кыжалат бой асыл атка рахмат айтат. Өзү ат мындай бийик көрүнөт экен, Ат. Жоондугу үчүнбү мындай 65тен өтө эле көрүнүп атат да. Атты дагы өз барып айс палбамыз ham өзүм камин оңдоп алат. Үстүлөрү кандай үстүлөрү? Үстүлөр мына жакын эле үстүлөр сом. Такага туруштары жакшыбы? Такой. Теп тиштебейт дедим. Кудай кааласа палбаны келсе? Палбаны келип калса эми ат кылып улат да. Аламан улактын аты. Аламан улакты. Калың ат көрүнөт го. Калың ат. Мелис. Бакторунун баасыны канча коесуң? Баасын угайлычы.
Aslında 3300 koyam. 3300. Ova. Жақын эле жери. Bakılasa dastavkalar Bolat. bolot emeliz. Болот. Эми номерлерин айтып өтсөң. 79 менен. Пимус 996 779 менен 03 03 03 03 04. 04 номери менен байланышасыздар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар.